Кыргыз Республикасынын жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиги ата бабадан калган улуу мурасыбыз, улутубузду улут кылып келе жаткан кыргыз тилинин мамлекеттик тил макамын алгандыгынын 31 жылдыгын белгилешти. Иш чаранын жүрүшүндө аталган агенттиктин директору Кануик Ботобаев кыргыз тили республиканын мамлекеттүүлүгүнүн жана эгемендүүлүгүнүн негизи экенин баса белгилеп, мамлекеттик тилди билүү жана өркүндөтүп өнүктүрүү ар бирибиздин милдет экенин эске салды. Өзүңүздөргө маалымдай мына союз кезинде көптөгөн документтер, көптөгөн дээрлик бардык ишканалар эле орус тилинде жүрүшчү. Бүгүнкү күндө болсо мына мен өзүбүздүн агенттикти айтып кетким келет. Ошо агенттик уюштургандан бери эле биринчи маселелердин, арчундуу маселелердин бири катары ошо документтерди кыргыз тилинде жасоо боюнча атайыбыз өзүбүз боюнча иш-чара иштеп чыкканбыз. Бул өзүңүздөр билесиздер, президентибиздин, жогорку кеңештин кабыл алынган мыйзамдарынын жана өкмөтүбүздүн кабыл алган токтомдордун негизинде иш жүргүзүлүп атат. Кыргыз тили комиссиясынын көргөзмөсү менен анан биздин иш-чара негизинен баягы техникалык китептерди көп пайдаланат да. Бүгүнкү күндө дээрлик 90% ошо китептердин баардыгы орусча болуп калганда. Азыркы күндө биздин кызматкерлер ошо китептерди кыргызча которуу боюнча да иш алып барып атат. Мына жакында эле мына 2 жыл болду. Жерге жайгаштыруу маселеси боюнча ушу иш боюнча биздин Чынарбек Касымович деген мурун азыркы пенсионер ушу абабыз жерге жайгаштыруу боюнча орусча, кыргызча сөздүк жазып чыкты. Бүгүнкү күндө мына эң аябай пайдаланып аткан китептердин бири болот. Себеп дегенде студенттер пайдаланып атат, мына жумушта иштегендер пайдаланып атат. Эненин бешигирин укпаган бала энесиз өскөн менен барабар болсо, эне тилинде сүйлөгөн адам ата журтунда жүрбөгөн менен барабар. Ал эми эне тилинде ыр укпаган, 4 сап ыр билбеген адам чет элде жүргөн менен барабар. Ата салтын билбеген, аны турмушунда колдонуп жашабаган адам ата журтун чанган менен барабар. Элибизде эне тили үчүн аны көздүн карегиндей сактоого жан өрөп келген инсандарыбыз жок эмес. Кеченин жүрүшүндө кызматкерлердин эне тилге болгон өзгөчө мамилеси даңазаланып, ырлар көркөм окулуп, манас айтылып, обондуу ырлар жаңырды. 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы деп айтылат. Дүйнө тургай, аалам жаңырган учур келет. Аба алмашат, суу нугунан бузулат, жер көчөт, эл көчөт. Жер жүзүн мекендеген майда жандыктар тургай, адам өзү жок болгон учур да келет. Бирок ошондо дагы эне тилинде айтылып, жазылып калган сөз өлбөйт. Жан эргиткен мукам ыр өлбөйт. Белгилей кетсек, жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттигинин алдында кадастр мамлекеттик мекемеси бар. Аталган мекеме 2019 жылдын 30 июлунда түзүлгөн. Мекеме жер кадастрын, кадастрды картографиялоону жүргүзүүчү, кыймылсыз мүлккө укуктарды, бүтүмдөрдү каттоочу жана кыймылсыз мүлккө катталган укуктарга мамлекеттик коргоону камсыздоочу Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин ведомстволук бөлүмү болуп эсептелет. 49 филиалын жалпысынан 1800-гө жакын кызматкер эмгектенет. Анын ичинен 84 кызматкер борбордук аппаратында иш алып барат. Эне тилди барктап, баалап, кадырын арттырып, салт санааларды, нарк насилдерди кемитпестен урпактарга улантуу ар бир жарандын атуулдук милдети. Эне тилибиз аркылуу башка улуттардын тилин, маданиятын, салт санаасын дүйнө тааныйбыз. Ошондуктан ушул улуу күнгө бардыңыздар майрамыңыз менен чын жүрөктөн куттуктап, сиздерге кааларым чың ден соолук, бакубат жашоо, иштериңиздер ийгилик, өлкөбүздө тынчтык болсун. Биздин ардактаган эне тилибиз келечекте кең болуп, сиздерди дагы бир жолу мамлекеттик тил күнү менен куттуктайм. Иштин жүрүшүнө ылайык мекеме 7 структуралык бөлүмдөн турат. Жерге жайгаштыруу жана жер кадастр башкармалыгы, укуктук колдоо жана административдик жол жоболор башкармалыгы, геомаалыматтык тутумдар жана маалыматтык технологиялар башкармалыгы, сатып алуу жана өндүрүштү камсыздоо бөлүмү, каржы экономикалык иштер боюнча башкармалыгы, кыймылсыз мүлктү каттоо бөлүмү, кадр иштери, окутуу жана иш кагаздарын жүргүзүү бөлүмү.
жерге жайгаштыруу жана жер кадастр башкармалыгы, чек араларды делимитациялоо жана демаркациялоо, кыймылсыз мүлктү техникалык кароо маселелери боюнча ишин камсыз кылат. Биздин коллектив мына Кыргыз мамлекеттик жерди долбоорлоо институту мен 10 жылдан бери катышып жүрөм ушу тил майрам боюнча. 10 жыл ичинде biz ар кайсы министрликтин составында болдук. Бирок биринчиликти бербей келатабыз да. Мен ошого кубанам. Бирге жүрөм, эне тилин кадырлайм. Бул тил менен иштейм, сүйлөйм, ырырдайм. Башка тилди жандай жакшы көрсөм да, эне тилин сүйгөнүмдөн жаңылбайм. Укуктук колдоо жана административдик жол жоболор башкармалыгы өзүнүн иш аракеттерин административдик иштин негиздери жана административдик жол жоболору жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын негизинде жүргүзөт жана мекеменин ишмердүүлүгүн укуктук жана административдик жактан камсыз кылат. Биздин эң негизги максатыбыз бул ошо картографиялык продукция менен ушу камсыз кылуу да. Бизде кыргыз тил майрамы болуп аткандан кийин карталарды кыргызча чыгаруу боюнча иштер алып барылып атат. Өзүңүздөр билгендей антине административдик карта кыргызча чыккан, дагы көп ошо карталардын бүт номенклатурасын баарын кыргызчага которуу боюнча иштер жүргүзүлүп атат да. Бирок жана мен айтып кеткендей, бул географиялык аталыштарда ошо кыргыз тилинде деле мындай көп мүчүлүштөр бар экен. Бир эле ошо тоонун башы башкача жазылып картада, экинчисинде ошо орусча тыбыштар менен, орусча аталыштар менен жазылып калган көп жерлер бар. Ошону географикалык аталыштарды нормалдаштыруу боюнча иштерин баштап атабыз. Бул боюнча атайын ошо топономикалык комиссия түзүп, ошонун алкагында иш алып барабыз. Гео маалыматтык тутумдар жана маалыматтык технологиялар башкармалыгынын эң негизги максаты жергиликтүү каттоо кызматтарын техникалык жана маалыматтык колдоо боюнча иш алып баруу болуп эсептелет. Кел кесиптеш, эне тилин сатпайлы, ата салтын эн адебин барттайлы, кыргыз болуп эне тилди чандыкпы, жыйындарды орусчалап калдыкпы. Учурашсаң привет, кетип жатсаң пока деп, эне тилин бурчка такап салдыкпы. О замандаш, кел кыргызча сүйлөйбүз, кыргызчага бири-бирибизди үндөйбүз. Орусчалап сөзү бүтүп калганда, сен да мага, мен да сага күлбөйбүз. Сатып алуу жана өндүрүштүк камсыздоо бөлүмү Кыргыз Республикасынын сатып алуулар мыйзамына ылайык ченемдик укуктук актыларынын негизинде өндүрүштүк камсыздоо үчүн тиешелүү товарларды, жумуш жана кызматтарды жогорудагы мыйзамга ылайык уюштуруп, сатып алууларды жүргүзсө, каржы экономикалык иштер боюнча башкармалыгы мекеменин каржы иштерин камсыздайт. Манаст айтсам, өзүң судай көбүк чачып күрпүлдөп, махабатты баяндасам, сайрап аткан булак көзү күлүмдөп, ичен түрүлөп, тил үйрөнсөм чоң бактыдай сезилет. Октябрдан заманында кыргыз тили ырдай болуп, кыргыз тили күнгө болуп чечилет. Майрамдык датага карата уюштурулган иш-чаранын негизги максаты жамаат арасында бири-бирине кыргыз тилин билүү деңгээлин аныктоо, кыргыз тилинин тарых таржымалынан толук кабардар болуу. Эне тил кандай терең, кандай улук, кандай жөнөкөй сөз. Дал ушул сөз ар бирибиздин сезимибизди ойготуп, акылыбызды арыштатып турат. Тилибизди көздүн карегиндей сактап, улам байытып, кадырлап, өнүктүрүп туруу ар бир кыргыз атуулунун милдети. Андыктан кадастр мамлекеттик мекемесинин атынан бардык мекендештерибизди улуу майрам менен куттуктайбыз. Айтымында майрамдык иш-чараларды уюштуруу салтка айланып, жумушка болгон кызыгууну арттыруу максатын көздөгөн саамалыктар мындан ары дагы улантылат. Кадастр мамлекеттик ишканасы, Гипрозем, госкартография ишканасы, ошондой эле мамлекеттик жер агенттигинин алдындагы ишканалардын баардыгы келип бул жерде майрамдык маанайда өткөрүүгө аракет кылып атабыз. Анан бул бир эле жолу өткөрүлүп калган же бир разовый бир иш-чара эмес. Буну биз такай алып барышыбыз керек. Мына өзүңүз көрдүңөр азыр бул жерде. Себеби биз жашай турган иштер өтө көп бүгүнкү күндө. Ошол эле картографиялык материалдарды, ошол эле биздин берген маалыматтарыбыз, жүргүзгөн иш кагаздарыбыз, ошолордун баардыгын биз тилге, кыргыз тилине которуп, ушу кыргыз тилинде бергенге жетишибиз.